Кыргызстанда жылдан жылга азык-түлүктүн баасы асман чапчып бара жатканы баарыбызга маалым. Ал учурда бир мешок ундун баасы 1700 сомдон 2000ге чейин. Бул сумма колунда жок майыптыгы бар үй бүлө үчүн чындыгында оорчулук кылат. Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Тентешев бул ирет ыйык Рамазан айында өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан элге жардам берүү камылгасын көрүүдө. Ал учурда Чүй облусунун бардык райондоруна азык-түлүктөрдү элге таратып келди. Саламат Абдыбачановдун айтымында Бакыт Тентешев жыл сайын элге азык-түлүк таратып, түгүл айылдарга, райондорго өзүнүн атынан көптөгөн жардамдарды көрсөтүп келет. Биринчи эле мына азыркысын айтпай турайын, коронавирус учурунда бир 200 мешокко чейин алып келип жүрбөдү, 150-200 мешок ундар таркатып элге. Аябай жардам берген коронавирус учурунда. Андан башка жанакы коронавирус учурунда бизге жана дары-дармектер, чачканга, айылга киребекчилерге ошонун баарын көп нерселерди берди. Пенсия бакытка рахмат үчүн постоянно жардам берип турат. Ошо унутпайт бизди. Любой маалда элдин көкөйүнө айтып кайрылсаң, ошол чечип да берет кээ эмелерди, кээ вопросторду. Чечип ала турган вопросторду чечип берип атат. Ысык Ата районуна караштуу Алмалуу айылынын тургундарына жалпысынан 250ден ашык un, май жана ооз ачууга арналган башчыкчалар таркатылды. Майыптыгы бар үй бүлөлөргө Бакыт Тентешев айылдарды аралап, өзү ар бирине жеткизип, алардан кабар алып келди. Чындыгында күтүүсүздөн тамак аш көтөрүп, капысынан Жогорку Кеңештин депутаты үйлөргө кирип баруусу элди таң калтырды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атаке, мына Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Эркинович өзү келди, сиздин кабарыңызды алып коелу деп. Көмүр көктө сызда бар экен, 2 жыл болду да. Көчтөгөн максаты барды, Алла Таала кабыл кылып, ойлогон максаты барды ислам. Айтканыңыз келсин. Аллахым силерге кошкон жаштар аман болсун деп рахмат, ушинтип келип кеткендерге рахмат. Биз менен кубанып калдык. Чүй облусунда жалпысынан 8 район бар. Ар бир район айылдарга бөлүнөт. Аталган райондорго 4000ге жакын un, май жана башчыкчалар жөнөтүлдү. Ал учурда Жогорку Кеңештин депутаты эл менен жолугуп, эл алдында сөз сүйлөп, бардык тургундарды ыйык Рамазан айы менен куттуктап өттү. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Силерди ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошо силерге жана силер үй бүлөлөргө чын ден соолук, бакубатчылык, бекемден соолук, ийгилик жана ошол эле биздин өлкөбүзгө тынчтык, ачык асман жана ошол биздин өлкөбүз кут береке берсин. Урматтуу туугандар, баарыңар билесиңер, ошо ыйык Рамазан айында ар бир жаран ошо жакшы ниет менен жакшы иштерди жасап, жакындарын кубантып, муктаж болгон үй бүлөгө жардам берүүгө аракет кылат. Ошону баарыңар билесиңер. Мен атам ошо Эркин Саткынбай Ченчишев көп жылдан бери элге жардам берип жүрөт. Анан ошо биздин үй бүлөбүзгө өзүнчө мындай салт болуп калды. Ошо биз ошону уюштуруп атам. Жыл сайын ошо буюрса ошо керектүү ошо азыктарды ошо таратып атабыз да ошо. Ошо баарыңарга рахмат, ошо келип бериңиздерге. Силер дагы бир жолу коронор кабыл болсун, карман орозор ошо кабыл болсун. Бул учурда бир гана Чүй облусуна эле эмес, Ысык Көл облусуна дагы Бакыт Тентешевдин атынан жана атасы Эркин Тентешевдин атынан 300 мешокко жакын гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Аталган облустун тургундары Бакыт Тентешевге ыраазычылыктарын айтып, баталарын беришти. Бакыт Эркиновичке ыраазычылык билдирмекпиз. Себеби дегенде мына Бишкектен бери ушу биздин айылдын элине азык-түлүктү алып келип, мына өзүнүн балдарынын ишенимдүү адамдарын жиберип, балдар ушу таң атпай келишип, ушу мешөктөрдү да өздөрү түшүрүп, ыраазыбыз. Бакыт Эркинович ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ушундай элдин камын ойлогон, элдин жүгүн көтөргөн сиздей депутаттар көп чыксын. Айылдын элинин атынан чоң ыраазычылык билдирмекпиз.
эл өкүлүнүн мындай ишти колуна алып кайрымдуулук менен алектенишине анын атасы, АСБнин негиздөөчүсү, президенттин коомдук башталгычтагы кеңешчиси, убагында Чүй облусунун губернатору кызматында турган Эркин Тентишев себеп. Анткени Эркин Тентишев 20 жылдан ашуун убакыт жетимдердин башынан сылап кайрымдуу иштери менен алектенип келген. Эми минтип, анын уулу Бакыт Тентишев бул ишти мындан ары улап кетем деп турат.